Саламатсыздарбы, эфирде элет программасы, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Жуманын биринчи күнү эле элеттин чыгармачыл тобу сиздерге айыл аймагынан алынган кызыктуу окуяларды, ийгилик жетишкендиктери, көңүл борборунан калып кеткен жагдайларды, алдыдагы материалдардан кеңири айтып көрсөтүп беребиз. Алгач алардан учкай маалымат. Алмалыктагы жер көчкүдүн жабыр тарткандардын айтымында үңкүр болсо да үйүң болсун. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген мобилдик үйлөр канчалык деңгээлде өз үйүндөй болуп бере алат? Акчаны 100 миңден берген. Президенттин бага берет 200 миңден жардам деген. Бергенде ошондо алганбыз, шибирспондой материалдарды алып койгонбуз уже. 100 миңге. 21-кылымдагы элеттеги элдин амалы. Айылдагы аккан суу үйгө жарык берүүгө даярбы? Су аз болып қалса, тоқ бербей қалады да. Кемшілігі ошол. Су азайғаны ал теги жайында сугат мезгилинде азайып калат. Кылмыштуулукту кантип алдын алса болот? Жерлердеги милиция бөлүмчөлөрүнүн ачылышы буга себеп боло алабы? Участок берсеңер пост куралыкты деп, анан ошо элге атайын кызмат кылсын деп өзүмдүн менчик жеримен 150 квадрат аянтчаны бөлүп бердик. Баткендеги алгылыктуу кадамдар Көкташ, Аксай айылындагы жолдорду оңдоп түзөөдө жергиликтүү айыл тургундарын өз үйлөрүн таштап кетпөөсүнө шарт түзөбү? Көкташ айылы мына чегарада жашайт, граница, анклавдагы айыл деп шунчалык жакшы көңүл бөлүп атат. Эми биздин шунчалык көңүл бөлгөнүгө эми эл өтө ыраазы. Ош шаарына караштуу Алмалык айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандар өзгөчө Кырдаалдар министрлиги берилген үйлөрдө эмес, өздөрүнүн кооптуу делген үйлөрүндө жашап жатышат. Анткени мобилдик үйлөрдө адам чыдагы суук дешет элеттик жабыркагандар. Жаан-чачын көп болсо жер көчкү жүрүп аларды басып калуусу ыктымал. Ошондой эле Алмалык айылынын тургундары президент убада кылган кайтарымсыз бериле турган 200 миң сом акча каражатын Ош областтык капиталдык курулуш башкармалыгы создуктуруп бербей жатканын айтып наразы болушу. Ушул күнгө чейин алар убадаланган акчанын жарымын гана алышкан. Калганын капиталдык курулуш башкармалыгы сууда катары беребиз дешкен. Бирок президент Алмалыкка барганда ал акча кайтарымсыз жардам деп убадалаган. Алмалык айылынын тургундарынын көйгөйүн кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева угуп кайткан. Ош шаарына караган, бирок өзү Ноокат районунун аймагында жайгашкан Алмалык айылында октябрь айында тынымсыз жааган жамгырдан улам жер көчкү жүрүп 25 үйгө кооптуу жагдай жаралып, алар өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген мобилдик үйлөргө көчүрүлгөн. Азыркы чилде суугунан жабырлануучулар кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын айтып арызданышууда. Бирок айтымдарында алардын арыз муңун угуп тийиштүү чара көргөн адам жок. Биз ошо көчкү болгондон бери лапшык жашадык. Анан биякта малдарыбыз калып, малдарыбыз калаган адам жок. Өзүбүз барып жатсак малдарыбыз калып. Алмалык айылынын жер көчкүдөн жабыркаган тургундары Ош областтык капиталдык курулуш башкармалыгына табият кырсыгы болгондон бери тынымсыз катташат. Жаңы жылга чейин аталган башкармалыктын эшигин каккылап жүрүп, президент Алмазбек Атамбаев тарабынан кайтарымсыз жардам катары бөлүнгөн 200 миң сомдун жарымын араң алышкан. Ал эми калган сумманы капиталдык курулуш башкармалыгы көп жылдык сууда катары берерин билдиргенине жабыр тарткандар нааразы. 100 миңин алдык. Анан 100 миңин бүгүн да бардык эле эме дейт. Документ кылып жерге. Анан кийин ошо зал китеңер кызык дегенер залыкка коюп, анан кийин беребиз 3 этап менен дейт. Президенттин өзүнүн фондунан бөлүнө турган болгону кайтарымсыз болуп. Эми кредит болду. Эми кредитке окшотуп атат да, мындай айтканда. Президент бөлгөн акчанын жарымын алуу үчүн тургундарга капиталдык курулуш башкармалыгы коопсуз жайдан берилген жаңы жерлеринин кызыл китебин күрөө катары коюшу керек экенин билдирген. Бирок жашоочулар кагаз иштери бүткүчө көп убакыт өтүп, эрте жазда курулуш иштерин баштай албай калабызбы деп кооптонушууда. Акчаны 100 миңден берген. Президенттин бага берет 200 миңден жардам деген. Бергенде ошондо алганбыз, шибирспондой материалдарды алып койгонбуз уже. 100 миңге. Азыр эми мына кирпич чыгарсан, эртеги жазда да кымбаттайт, ошого да берсе, ошол кирпичке да ондой материалдарды камдан ала турган болдук. Барсак, тайыны жок пока, ана мына дейт. Нереге барсак, гостройго баргыла, гостройго барсак, дагы бир деген айтышып атат. Каяка кимге барышты билбей эле калдык. Азыр бүгүн дагы барып келдик мына азыр. Барып кабар алып, ошондо иштеген тайыны жок, кайтып келдик.
Ал эми Ош областык капиталдык курулуш башкармалыгы болсо убадаланган акчалардын берилбей жатканынын себебин жөнөкөй дешет. Тиешелүү кагаз иштер бүтпөй жатыптыр. Ал арада Чилденин ызгар суугу жабырланган үй бүлөлөрдү кайрадан кооптуу үйлөрүнө көчүп кирүүгө мажбурлаган. Жо, бар ой коркуп атабыз да, мына ушундай бизге бир апат келди. Азыр же тоңгон үчүн турат да, эмесе көчөбү деп коркуп атып, уктаганда ham түн ойгонуп коркуп чыгып бир балдарды карагыла дейм. Onu vagon berdi, az vagonga barıp жатып атабыз. Ошол жерде жатып жүрүп мага суу көтүп, мен келе берем, келиндерим, бала чакам барышып атат. Түнү барып жатышат, эртең келишет. Анан мал албады эми. Эгерде убадаланган акча каражаттары эрте жазда элге берилбесе, алар келерге кыш түшкөнгө чейин үйлөрүн куруп бүтүрүп, кирип алары күмөн. Демек көзөмөлдү солгун жүргүзүп жаткан Ош шаарынын мэриясы тургундар жабыркап калса, толук жоопкерчилигин мойнундарына алуусу керек болот. Эскерте кетсек, Алмалык айылынын 25 үй жер көчкү басып калуу коркунучунда турат. Бул аймакта Совет доорунда көмүр шахтасы болгон. Кара отун карьеринен казылып чыккан топурактан үйүлгөн тоо тынымсыз жааган жаандын кесепетинен көчүп отуруп, үйлөрдү басып калуу коркунучунда турат. Жазгы жаандар жарака кетип жылып калган борпон кызыл топуракты үйлөргө сүрүп келиши толук ыктымал. Анткени күзүндө жер көчүп, үйлөргө жакындап калып токтогон. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош, атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Айылдагы амалдуулар адатка ылайык биздин чыгармачылыкта бир гана айылдыктардын көйгөйлөрүн чагылдырбастан жетишкендиктер жана өзгөчө өнөрү бар адамдарды да башкаларга өрнөк болсун деп көрсөтүп келебиз. Биздин кийинки сөз кылчу каарманыбыз кадимки эле өз короосундагы арыктагы суудан электр энергиясын алып келет. Албетте азыр айыл жергесинде ар бирибиздин корообузда арык бар. Андан адаттагыдай суу агат. Андыктан азыр баарыңыздарды арыктагы суудан кантип электр энергиясын алсак болот деген суроо жаралса керек. Анда эмесе бул суроонун жообу кийинки сюжеттен чогуу көрсөк. Кычыраган кыштын күнү арыктагы агымы күчтүү сууга азыр эч ким деле муктаж эмес. Эптеп жылжып мал жандыкка жетсе болгону. Бирок жалгасынбай экенин минтип агын суунун алдын тосуп жатканы анын өзгөчө амалынан кабар берип турат. Агын суунун бул сарайдын алдына коюлуп, андан кийинки кадамы чоң керекке жарап жатканы. Айылдыктын амалына түшкөн бул агын суу 6 метр бийиктиктен ылдый нары кулап, оор темелерди термелтип андан электр энергиясы алынат экен. Мурда башка оор техникалардын жүгүртмөлөрү мында орнотулуп, эми алар жаңы багытта жүгүрүп жаткан кези. Бул суу тетиги турбинаны айландырып берет. Бул гидротурбина анан айланып генераторду айландырып бизге ток берет. Бул кичинекей генератор, бул машина трактордун генератору. Бул токту ойготуп берүүчү да. Бирок суу аз болуп калса, ток бербей калат да. Кемчилиги ошол. Суу азайганы ал тиги жайында сугат мезгилинде азайып калат. Анан негизинен кышында суу дайым эле ушундай болот. Анан керек учурунда свет электр тогун өчүргөн мезгилдерде пайдаланабыз. Бул колго жасалган чакан кезден секундасына кубаттуулугу 15 киловатт электр энергиясы иштелип чыгат. Мунун курулушуна болжол менен 1 миллион сом кеткен экен. Өнөрүн өргө чапкан ойлоп тапкыч эми минтип өз арыгынан электр энергиясын сузуп жатканына ыраазы. Албетте азыр ар бир айылдыктын эшик алдына агын суу агат. Андан деле электр энергиясын алууга болобу деген суроо туулат. Эгерде ушундай аккан, дайыма тынбай аккан суу болсо, ушундай бийиктик болсо түшө турган, бул жерде суу 6 метр бийиктиктен ылдый түшүп, анан кийин бараны айландырат. Негизи бул шахта түрүндөгү гидростанция, платина деп койсо болот. Кичинекей платина, ошол ичи толуп, анан суунун көлөмүн ошол ичи толгондо суунун басымы менен иштейт да турбина. Анан эгерде суу бар болсо, анан түшкөн бийиктик бар болсо, ошол жерде ушундай эле бийиктик боло турган болсо, анда бардык жерге курушка болот. Бул жай мурун суу тегиримен болгон экен. Атасына таандык ишкананы Жалгасынбайке жогорку окуу жайынан инженердик билимге ээ болуп келип, эминти өзгөртүп отурат. Бул ойлоп тапканы анын капчыгына да пайда. Мына бул азыр генератор берип аткан токтун чыңалуусу. 380ден кичине ашык. Бул 2 фаза, 3 фазанын ортосунда чыңалууда. Бул жыштыгы мынакей азыр 46-47 Гц болуп турат. Эми бул цех тетиги мен жашап аткан үй бардыгы азыр мен бул жерде рубильникти
ылдый кылганда ошол жака генераторго кошулат. Арыктагы агын суудан алынган электр энергиясынын күнүмдүк үй тиричилигинен тышкары дагы бир топ жумуштар бүткөрүлөт экен. Жалгасын байке өз короосуна чакан ишкерлик менен алектенет. Мындагы станоктордун ар биринде үй шаймандары жасалат. Мисалы биринде жыгачтан эшик, экинчисине желимден терезелер жасалса, башкасына темирлерден ар кандай буюмдар чыгат. Мунун бардыгы арыктагы суудан алынган электр энергиясы менен ишке кирет. Бу жерде пластик чогултуп атабыз, тигил жерде темир токар станок бар. Бул жерде болсо жыгачты фрезерин жана теше турган станок комбинированный. Ушул бул неме ишканада ошол сырттан полуфабрикатты бул жерден чогултабыз да. Тиги жактан алынган энергия менен канча станок иштетсе болот бир учурда? Бир учурда станоктор негизинен жакшы суу келгенде 3-өгө чейин иштесе болот. Анан суу азыраак мезгилде 2 станокты иштете алабыз. Айылдык айлакердин амалы азыр баардыгыбызды тамшандырып жатса керек. Анткени өлкөбүздө агын сууга арбын айдын жерлери көп эмеспи. Демек агын суулардын алдын тосуп, аны жүгүртсө кадимки эле электр энергиясын алууга болот тура. Эң негизгиси, бул өрнөктө өкмөт өңөрүп кетсе гана. Чоң ГЭС курабыз деп чоң өлкөлөрдүн чөнтөгүн карап отура бербестен чаканын куруп койсок, чарба иштеткен электриктер электр энергиясын эркин колдонуп калат беле деген ой келет. Акыркы мезгилде Кыргызстандын аймактарындагы айылдардын көпчүлүк бөлүгүндө милиция бөлүмчөлөрү пайда боло баштады. Муну менен элдердин коопсуздугу бекемделеби, же кылмыштуулуктун саны азаябы, же мал уруулук токтойбу деген сыяктуу суроолор элдердин арасында жаралып келе жатат. Ички иштер министри Мелис Турганбаевдин айтымында кылмыштуулуктун саны азаят, мал уруулук болсо кыскарат деп элди ишендирет. Жакында эле касиеттүү көлүбүздүн бир катар айылдарында милиция бөлүмчөлөрү ачылды. Бул самалыкка элеттин чыгарма ачылтууда барып катышып келген. Анда алдыдагы материалга көңүл буруңуздар. Элет программасынын чыгармачылыгы бул жолку сапарында Кереметтүү көлдүн бир топ айылдарына, тагыраак айтканда милиция бөлүмчөлөрүнүн ачылышына күбө болуп келди. Анткени көп убакыттан бери элеттеги элдин негизги түйшүгү мал уруулук, кылмыштуулук болуп келген болсо, эми алардын алдын алуу, элдин коопсуздугун камсыз кылуу максатында мындай бөлүмчөлөрдүн ачылышына ички иштер министри Мелис Турганбаев өзү барып катышып келди. Алгач көл менен Жумалга кетүүчү жолдун кесилишинде бөлүмдүн ачылыш аземи болду. Сурамжылоодо Тоң району Göl областы боюнча экинчи местага чыгышты. Ошо элдин ишеними боюнча 33%. Андан сырткары жанагы эки кылмыштуулукту ачуу, жардам берүү убагында иштөө боюнча 94% пайызга жетти. Буну биз жасаган жокпуз, муну ушул сиздерде болгон карапайым элден сурамжылап жасап азыр мына итогун берип атат. Ошону да айтып коеюн. Менин оюмча милиция кызматкерлери де азыр бүгүнкү күндө мурункуга караганда жакшы элге көңүл буруп эл менен чогуу болуп иштеп калдыгы деп ойлоп атам. Милиция бөлүмүнүн ачылыш аземи алгач министрдин сөзү менен башталып, аягы жергиликтүү элдин ыраазычылыгы менен бүттү. Ал тургай бул бөлүмдүн ачылышына да өзүнүн жер тилкесин аябай, чакан чарчы жеринен бөлүп берген инсандар да болуп чыкты. Участок берсиңер, пост куралык деп анан ошо элге атайын кызмат кылсын деп өзүмдүн мечик жеримен 150 квадрат аянтчаны бөлүп бердик. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Татнакай пост ачылды. Бул элге, мамлекетке кызмат кылып берет. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн Көкмойнок аймактык милиция бөлүмчөсүнүн Куакы аймактык милиция пункту Ысык көл облусунун күн батыш тарабында, Балыкчы Бишкек Уна жолунун 146-чакырымында жайгашкан. Ачылыш аземинде министрдин келлерине жакын убакыт калганда электр жарыгы күтүүсүздөн өчүп, азем электрсиз эле өтүүгө мажбур болду. Азыр 3-чү категория турат. Мына свет жок, азыр микрофон бар, иштеп турмак. Резко чалсак аварийный ситуация деп атат. А бирок жанагы 1-чи категорияга метпесеңер, 3-чү категория бул өзүнүн немесин, маанисин жоготуп. Мындан башка Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн Бөкөнбаев айылындагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн ачылышына да Мелис Турганбаев өзү катышты. Аталган имарат Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу жана милициянын ардагери Иса Сагынбаевдин атына коюлган. Эки участковый ОДН экөө бар. Анан начальник помдун штатын бердиңиз, анан ошону иштетти.
Мындай бөлүмчөлөрдүн ачылышы менен кылмыштуулуктун жана мал уруулуктун саны жок болуп кетүүсү мүмкүн эмес. Бирок аларды алдын алуу жана санын кыскартууда зор өбөлгө түзөрүнө жол ачат. Ал тургай быйылкы көлдүн сезонуна карата туристтердин жана жолдон катуу ылдамдыкта жүргөн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна да көзөмөл жүргүзүлүп, 146-чакырымдагы аралыкта видео байкоолор орнотулат. Эң алыскы аймактардын катарына Баткен облусу кирип, Өрүкзар жергеси кошуна Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип турат. Баткенде чек арага тийиштүү жүрөк өйгөн чечилбей келе жаткан маселелер бир топ саналат. Бирок ийгиликтер, жетишкендиктер анда-санда болуп жатат. Алардын катарына Тажикстандын аймагын айланып өткөн Көкташ Аксай жолунда учурда жолду кеңейтүү жумуштары жүрүүдө. Мындан сырткары бул аймакта чек арадагы элди кармап калуу багытында социалдык объектилердин курулушу да башталган. Чек арадагы курулуштардын баары мамлекет тарабынан каржыланып, жергиликтүү элдин көзөмөлүндө турат. Антпесе абал ансыз деле көңүл жылытарлык эмес. Баткендеги жолдун күнгөй жана тескейи туурасында кийинки материалда. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Көкташ Аксай жолу Тажикстандын Хожалов айылын айланып өтөт. Ушул жолдун курулушу башталганда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда пикир келишпестик чыгып, эки тараптын күч түзүмдөрү кагылышууга чейин барган. Бүгүн бул аймакта жай турмуш өкүм сүрүүдө. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эки өлкө бир чечимге келип, Көкташ Аксай жолунун курулушу кайрадан жанданган. Бул жерде эки бригада иштеп жатат азыр. Возможностька карап, кечеси болсо да кечесиге дагы иштеп атпыз, эки сменге. Бунун узундугу где-то бир азыр бара турган жери 1 километр 300га барат. Ошого чейин машинада сетка коюлат. Сеткага коюлушу азыр дагы бир 15 күндүн ичинде бүтүп калат. Ошо менен бу жерде пресс берилет. Көкташ Аксай жерге. Буга чейин кыргыз айылдагылардын транспорттук каттамы Тажикстандын аймагынан өткөндүктөн эки элдин ортосунда пикир келишпестиктер болуп, жаңжалдар бат-баттан болуп турчу. Эми бул жол курулгандан бери жаңжалдар кескен азайып кеткендиги тууралуу жергиликтүү эл кабар берет. Бул өтө керектүү жол да бул бизге. Бул жолго чейинки коогалаңдардын бардыгы келип чыкканы ана ушу жолдон болгон. Bizde mına Kocalı ayılında köp tosullar olup köp жаңжалдардын негизги проблемасы жол болгон. Бүгүнкү күнү эң жакшы жолдун башталып кетип атканы бул биз үчүн бир келечекке болгон кызыгуу болуп атат да. Эртеңки күнү бул жолубуз бүтүп калса биз Тажикстанга көз багым болбойбуз. Жолдон сырткары бул аймактагы элдин жашоо турмушун жакшыртуу багытында Көкташ айылына 225 орундуу типтүү мектептин имаратынын курулушу да башталып, учурда мектептин биринчи кабаты аяктоо алдында турат. Көкташ айылы мына чек арада жашайт, граница анклавтагы айыл деп шунчалык жакшы көңүл бөлүп атат. Эми биздин шунчалык көңүл бөлгөнүгө эми эл өтө ыраазы. Bir yer var men suranıp ketet elem. Şu bizge Aksay ayıl hökümetiga status berilgen. Otunbayeva'nın toktomu var. Almaz Atambayev'in özünün toktomu var. Bakiyev'in toktomu var. Status berilgen. Bирок ошонун эч кандай жеңилдиги болбой атат да. Şu жеңилдигини светтен, налогтон, башка жактарынан элге жардам берип койсо жакшы болот эле да. Баткен облусундагы чек ара жаңжалдарынан запкы жеген эл чек арадагы үйлөрүн Тажик тарапка сатып же болбосо таштап башка аймактарга көчүп кетип жаткандыгынан өкмөт тарабынан чек арадагы айылдарга өзгөчө макам берген. Бирок өзгөчө макам берилген айылдарга эч кандай жеңилдик болбой жатканы элди түшөлтүүдө. Андыктан бул маселени да өкмөт бир жакты кылуусу зарыл. Эми бийик толуу аймактардагы айылдыктар алар үчүн пайыздык коэффициент деп берилүүчү артыкчылыктан кол жууп калышы мүмкүн. Бул деген аймактагы социалдык мекемелердеги кызматкерлердин айлыктары, пенсия жана жөлөк пулдар кыскарат деген кеп. Анткени социалдык өнүктүрүү министрлиги жаңы мыйзам долбоорун ак үйгө өткөрүү үчүн алгач аны коомдук талкууга коюп жаткан кези. Topumuzu da seçtin mi? Seçin. Сагын эже 35 жылдан бери бул бала бакчада тарбиячы болуп эмгектенип келет. Алгач эмгек жолун аз айлык менен баштаган кызматкер. Азыркы абалына ыраазы. Буга өкмөт билим берүүчүлөрдүн айлыгын көтөрүп койгону себеп.
Бирок Сагын эженин бул сүйүнүчүн ит каап, акыркы жаңылык аны тынчсыздандырып жаткан чагы. Ошо 50% коэффициентибизди алып салабыз деген болуп атат. Көчө эле жаңы эле айлыгыбызды кичине көбөйтүп коюп анан бул кылгандары туура эмес. Мисалы ушул айылдан келип иште жок болуп, айылдан келип иштеген келиндер бар. Күнүгө эртең менен келип, кечинде келишет. Алардын жол кирели. Мына мен өзүм деле алганда ушул жаңы эле маянабыз көтөрүлүп, кичине жеттик деген күндө деле мына азыр менин үйүмдө дагы көмүрүм жок. Кыш деген 8 ай болот. 8 ай кыштын ичинде айлыгы көп деген ушу азыр бала бакчадагы кызматкер мен болом. Ушу менин үйүмдө азыр унум жок отурам. Азыр бул бала бакчада 20дан ашуун кызматкер эмгектенет. Жаңырган жылдын алгачкы эле айындагы жаңылык буларды гана эмес, бүтүндөй ат башчылыктардын айласын кетирип жаткан чагы. Мынакей закон мына 1-статья деп турат. Мынакей өзүңүз окуп көрсөңүз, бу жерде колу Азыркулов дейт. Азыркулов. Жаңы мыйзам долбоорун көчүрмөсүн көчөдө кармап тургандар минтип көңүлдөрү чөгүп жаткан жашырбайт. Алдыдагы абалын ойлогон ат башчылыктар бизди ортого салып, армандарын ашкер эле айтып жатышты. Бизден эмне керек? Бизге кичине жардам керек да бизгечи. Эми мына бу жерде жазып турат закон Кыргызская республика о внесении изменений в закон деп атат. 2000ден 2200га чейин 1-1 деп. 1-1. А бизге келип өкмөттүн кишиси келип, ай силердики эчте көз көргөн жок, ушул бойдон калды деп бизди суудан жонуна өткөрүп койду. Эмне кылат биздики? Ушул жерге келип 5 күн жашап көрүшсүн. Анан кийин билет. Башкага жетпейт, ооруп ошондо бөлүп алып больницага көргө салбай атабыз керек болсо. Ала толуктары толкуткан мыйзам долбоору 2014-жылы Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин тапшырмасы менен Эмгек, Миграция жана Жаштар министрлиги тарабынан иштелип чыккан экен. Эми ал мыйзам долбоору кайрадан Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан сунушталган. Мыйзам долбоорунун алкагында атайын иликтөө жүргүзүлүп, анда 2000 метрден бийик аймакта жашагандардын ден соолугуна коркунуч бар деп көрсөтүлгөн. Ал эми буга бийик тоодогулардын бийликтегилерге сунуштары башка. Жакшынакай өзүн-өзү багып жашап аткан элге тийишпей, андан көрө чиновниктердин айлыгын азайтсын, чиновниктердин креслосун азайтсын, депутаттар өздөрүнө болгон льготалардан баш тартышсын. Чыгарса бюджетке акча көп түшөт. Жанакы 100 000 долларлык Land Cruiser, ошолорду особняк, вилла, эки этаж тамдардын баары кыскартылса, ошондо анан бюджетке акча түшөт. А бу карапайым калкты, нарындык калкты кой сумал кылып бизди буларды кыскартып берсе болот эмес. Биздики да көтөрүлөт, мындан катуу көтөрүшү мүмкүн. Ала толуктар аткамнерлер алардын арыз муун эске албай бул мыйзамды кабыл алып коюшпас бекен деп кооптонуп жаткан кези. Ал эми ат башчылыктар мыйзамдын кабыл алынышына каршы кол жыйнашып, ага 10 күндүн ичинде жооп берилишин талап кылышууда. Арманым аттын башындай демекчи, эми ат башчылыктар келечектеги абалыбыз кандай болор экен деп айласы кетип отурган чагы. Эми муну аткамнерлер кандай чечет, муну убакыт көрсөтөр. Бирок кандай болгон күндө дагы кышыгатал кыштактардын тургундары ТСРден бери энчиленип келген 50% жеңилдетүүнү колдон чыгарбас үчүн баардык кадамдарга даяр экендигин айтышууда. Бийик толук шартта жана алыс аймактарда иштегендерге кошумча акы төлөөнү алып салуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган соң биздин чыгармачылык топ мына ушундай катаал шартта жашагандардын абалы менен таанышып келген. Албетте бул мыйзам долбооруна бүтүндөй теңир толуктар каршы чыгышты. Алар бул боюнча 27 январда Нарында митингге чыгышмак. Бирок биздин бийик толуу аймактагы жашагандарга сүйүнчүбүз бар. Бүгүн өкмөт башчы Темир Сарый бийик толуу аймактардан жеңилдиктерди алып салуу боюнча мыйзам долбоорун артка чакыртты. Буга өкмөт башы мыйзам долбоорун терең анализ жасалбаганын баса белгилеп, мыйзамды иштеп чыккан Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине өлкө аймактарын өнүктүрүү боюнча концепция иштеп чыгууну тапшырды. Эми мындан ары мыйзам долбоорун иштеп чыккандар жети өлчөп бир кез концепциясын дагы эстен чыгарбастар. Ар жуманы дүйшөмбү күнү 21:30да эфирден чыгып жаткан элет программасы айылдагы ар кырдуу окуяларды айтып берип келүүнү уланта бермекчи. Сиздер эмки жумада мындан кызыктуу окуяларга, ийгиликтерге, жетишкендиктерге күбө болосуздар. Андыктан дүйшөмбүдө НТС каналынан элет көрсөтүүсүн көрүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө айлыбыз аман, элибиз тынч болсун. Саламатта калыңыздар.